Assalamu alaikum урматтуу Көкбөрү көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Эртең 13 август күнү Чолпон Ата шаарындагы ат майданда алгачкы жолу өтүп жаткан Дүйнө кубогу башталат. Бүгүн биз дал ошол мелдешке катыша турган командалардын курамы менен жана ошондой эле эртеңки күnkү мелдештин графиги менен тааныштырабыз. Жана ошондой эле америкалык кулакчынын Кыяс Ниязов менен чогуу улак ойногон видеосун назарыңыздарга салабыз. Андыктан биз менен бирге болуп видеону аягына чейин көрүңүздөр. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Алгач Сарыөзөн командасынын курамы менен тааныштыралы. Биринчи Сейитбек Анарбек уулу мальчик, экинчи Темирлан Шаршанбеков Сусамыр, үчүнчү Эрбол Мирланбек уулу Ягуар, төртүнчү Азат Насыпбеков Франкель, бешинчи Фархат Бешекеев Чорный, алтынчы Алы Назаров Байрак, жетинчи Элеман Нурболот уулу Капрал, сегизинчи Арген Кадырбеков Чүй, тогузунчу Рамзат Бүкүнбаев Шторм, 10-чу Рустам Тыналиев Мельбург, 11-чи Исхак Бекболот уулу Крас, 12-чи Нурдин Болотбеков Арашан. Команданын жетекчиси Чыңгыз Сейиткулов, машыктыруучусу Рамзат Бүкүнбаев. Урматтуу көрөрмандар, бул курам менен Сарыөзөн кандай жыйынтыктарды көрсөтө алат? Ой пикир калтырыңыздар. Буга чейин биз ынтымак командасынын курамы менен тааныштырганбыз. Төмөнкү сүрөттө ынтымактын курамы менен таанышып алсаңыздар болот. Бирок бул курамдан бир өзгөрүү болду. 8-чи номердеги команда жетекчиси Аскат Искендеровдун ордуна Аудасбек Мырзабек уулу кайрадан келди. Ынтымак командасынын расмий баракчасы билдиргендей, Аудасбек жаракатынан толук айыгып, оюнга даяр экендигин айтты. Ал эми достук командасынын курамы төмөнкүдөй. Бул жакта дагы көпчүлүк сурап жаткандай, Баяман Муралим уулу курамда жок. Жыл башында Норус турниринде курамга жаңыдан кошулган Муралим уулу Баяман 9 май уулу жеңиш күнүндө карата турнирдеги даярдык учурунда кокустан жаракат алып, оюн таласына чыккан эмес. Алдыдагы турнирге дагы жаракаты толук калыбына келбегендиктен курамга кошулган жок. Бирок достук командасы Баяман кийинки сезондо достукта ойной тургандыгын жар салды. Эми эртең боло турган оюндар менен тааныштыралы. Эртең саат 9:00-дө Алтай жана Екатеринбург командалары ойнойт. Саат 10:10-до Жаштык менен Алтын Альянс командалары кезгилет. Андан соң түштө турнирдин расмий ачылышы болуп, анда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров дагы катышат. Ошондой эле чакан концерттик программа дагы уюштурулат. Андан кийин Ынтымак жана Сарыөзөн командалары ойнойт. Ал эми достук биринчи оюнун 14 август күнү өткөрөт. Достук менен Мурас командаларынын ортосундагы оюн саат 12:30 орун алат. Америка курама командасынын оюнчусу Лед Хауэлл достук командасынын капитаны Кыяс Ниязов менен улак тарткан видеосун назарыңыздарга салабыз. Keep your shin against the neck. Keep push on the withers with your shin. Very good. Jengişti buğa verdik Ceng'de. Ayıp başı. You have it. What? You win. Let's go. There we go. There we go, Nick. Nick.